Анкара шаарында Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Жапаровду жылуу кабыл алып, Туркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардамы үчүн кыргыз бийлигине ыраазычылык билдирди. Ал түрк эли үчүн бир тууган кыргыз элинен мындай колдоо күч-кубат бергенин кошумчалаган. Ал Бишкектен барган куткаруучулар тобунун жогорку кесипкөйлүгүн белгилеген. Өлкө лидерлери саясий, соода, экономикалык байланыштарды чыңдоого өзгөчө көңүл бурушту. Бүгүнкү күндө Туркия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүү 26%га өскөн. Келечекте бул көрсөткүчтү $2 миллиард жеткирүү максаты коюлган. Ошону менен бирге Туркиянын президенти Түрк инвестициялык фондун түзүүнү жана анын Бишкекте аймактык өкүлчүлүгүн ачууну колдой турганын билдирди. Президент Садыр Жапаров кыргыз эли бордош Туркияны колдоого дайым даяр экенин айтты. Жапаров Туркия бул оор сыноодон татыктуу чыгарына ишеним билдирди. Өлкө бул каргашалуу мезгилде жалгыз калган жок. Бүткүл дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстан кайгыны тең бөлүшүп, колдоо көрсөттү. Эксперттер өз кезегинде тарыхый тамырлаш элге жардам колун сунуу тышкы саясатты да бекемдей алды дешет. Эми тышкы саясатта бул Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү канчалык экендигин, оорду канчалык экенин көрсөттү деп айта алам. Азыр дүйнө таң калып атпайбы, боз үйлөрдү көрүп. Мына кече жакында көрдүк, ал жерде ошо кадимкидей окуу болуп аткандыгы, адамдар жашап аткан ошо жүздөй боз үйдө Түркиянын дагы бир мындай дипломатиялык кадамы болгонго кыргыз желегин чоңураак коюп, түрк желегин кошо коюп, мына ошол бул ыраазычылыктын бир белгиси катары. Албетте, ошол Түркия менен Кыргызстандын мамилеси канчалык чыңалып кетип аткандыгы, бул баягы башка жакка буруп жиберүүгө мүмкүн эмес экендигин, бир жагынан караганда баягы дүйнөлүк глобалдык саясатта ичара кызгануулар деле болот. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын кезексиз саммитине катышуу үчүн Анкарага 15 мартта барган. Түрк мамлекеттер уюмунун саммити бул жолу кырсыктарды башкаруу жана гуманитардык жардам темасына арналууда. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.